Арабаңыздар нечен кылым карыткан кыргыз элим бүгүн келечек жол долбоорунун 2-чи айланпасынын 2-чи көргөзмө сабагынан жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Мурда белгилүү болгондой, бул көргөзмө сабактар Гариев атындагы ботаникалык бакта өткөрүлүп жатат. Биринчи көргөзмө сабакта жалпы 4 топ биригип, Кыргыздын эң кооз турак жайы болгон боз ий тигүүнү үйрөнүшүп, ал боюнча сынактар дагы өткөрүлүп, катышуучулар упай топтоого да жетишкен. Мурункудай эле бүгүн дагы абдан кызыктуу сабактар алдыда күтүп турат. Анда эмесе көргөзмө сабакка кезекти берели. Ат адамдын канаты демекчи, кыргыз элибиздин күнүмдүк жашоосунда ат жылкы баласы аябагандай чоң орунду ээлеген. Ошол себептүү бүгүнкү көргөзмө сабагыбыздагы ат жабдыктары жана ат минүү ыкмаларына арнамакчыбыз. Анда эмесе бүгүнкү көргөзмө сабагыбыздын мугалимдери менен тааныштырып алалы. Оң жагымда турган Ак Бажа жаштар тобунун мүчөсү, бүгүнкү көргөзмө сабактын мугалими Эгемберди уулу Нуржигит. Ал эми сол жагыман орун алган Ак Бажа жаштар тобунун мүчөсү, бүгүнкү көргөзмө сабактын мугалими Керимбеков Каныбек. Анда эмесе кезекти мугалимдерге берели. Мугалимдер сабагын баштай берсин. Саламатсыздар балдар, бүгүнкү көргөзмө сабакта мен силерди ат жабдыктары менен тааныштырып, ат токуганды үйрөтөм. Анда эмесе ат токуп жатканда эң биринчиден эле аттын башынан башталат. Аттын башынан силер көрүп тургандай эле ноктосу салынып турат. Ноктонун бул учунда болсо, бул жип чылбыр деп аталат. Чылбырдын мааниси болсо, биз чылбырдын жардамы менен атты жетелеп, же болсо мамыга байлап койсок болот. Ал эми ноктонун үстүнөн болсо, биз жүгөн салабыз. Жүгөндү катып жатканда эң биринчиден эле биз ооздугун кармап коркпой эле ооздугун киргизе алабыз. Оозук тагылгандан кийин балдарына жакшылап карап алгыла. Жүгөндү биз мынтип катып алабыз. Кийинчерээк болсо, биз сакалдырыгы менен бири-бирин байлап, биз көзүнүн өкчөсүнөн өткөзүп коебуз. Мына балдар, жүгөн катылгандан кийин жүгөндүн ооздугундагы бул кайыштан жасалган эки жиптер, булар тизгиндер деп аталат. Тизгиндин жардамы менен биз атка отурганда оңго солго дегенде биз башкара алабыз. Ал эми азыр болсо эр токумга өтсөк, эң оңол эле биз ичмегин салып алабыз. Мына балдар, бул ичмеги. Ичмекти салганда мындай ыкма менен салабыз. Ичмектин кызмагы болсо, биз ар бир адам өзүнүн салмакка ээ да. Ошол себептен аттын белин жорутпаш үчүн биз ичмекти салабыз. Ал эми ичмектин үстүнөн болсо, биз тердикти салабыз. Аттын эки жерине басып өтө бербесе, биз мындай ыкма менен түзөп койсок болот. Эки кол менен тең салмакты басып, биз теңдеп алабыз. Ал эми терди салынгандан кийин биз эр токумга өтөбүз. Мына балдар карагыла. Силер көргөндөй эле эр токумдун алдында болсо бул көмөлдүрүү бар. Ал эми арт жагында болсо бул куйушкан болот. Эр токум коюлгандан кийин эле дароо эле биз куйушкандан баштайбыз. Эр токумду артка жылдырып, биз куйушканды аттын куйругунан өткөрүп илип алабыз. Куйушкан илингенден кийин биз кайтадан эрди өз ордуна жылдырып, көмөлдүрүктүн
Мынтип көз өкчөсүнөн өткөзүп алабыз. Кийинчерээк болсо, биз үзөңгүлөрүн түшүрүп, биз басмайлы тартабыз. Басмайлы тартардан мурун биз көмөлдүрүктүн илгичинен өткөрүп алабыз. Басмайлы көмөлдүрүктүн илгичинен өткөргөндөн кийин биз буну бекемдетип туташтырабыз. Биринчи сайыбыз, кийинчерээк көтөрөбүз. Сайыбыз, көтөрөбүз. Ушул ыкманы бир нече жолу кылып, биз басмайлды жакшылап бекемдеп алабыз. Акыл. Кийинчерээк болсо, мындай ыкма менен басмайлды биз байлап коебуз. Басмайлы тартылгандан кийин бизде көрпөчө калды. Көрпөчөнү салганда балдар мындай кылып салсар, азыр түшүндүрүп берем эмне себептен. Негизинен атты бир адам минет. Бирок эгерде экинчи адамды учкаштырып алам десе, көрпөчөнү биз мындай кылып жайып алсак болот. Бирок азыр бизде бир адам мингендиктен бир өзүбүзгө бир адамга ылайыкташып биз мындай көрпөчөнү коюп алабыз. Дагы бир жолу көрпөчөнү түзүп алып, эми биз басмайлы тартабыз. Басмайлды деле биринчи басмайлы тарткандай эле, ошондой эле ыкма менен тарта алабыз. Анда эмесе балдар ат токулду мингенге даяр. Карабагыла балдар, эр токумду бүткөндөн кийин силерге мен атка минүү ыкмасын көрсөтүп берейин. Эң биринчи эмнелерде тизгинди колго илип алып, эрдин кашын кармап, эки кол менен кармап, оң бутубузду күүлөп, оң бутубуздун кетменин түстөп, эрди суулап минебиз. Мына карап тургула, кол менен тартынып, күчкө салып. Эми мына атка мингенден кийин тыйын эңини ыкмасын көрсөтүп коеюн. Тыйын эңерде эң биринчи тизгинди колдон өткөрүп алып, анан бутуңарды, сол бутуңарды эрдин чарасына илип алып, тең салмак сакташ үчүн. Анан көмөлдүрүктү кармап, атты сылап түшөбүз. Атты сылап түшүп алгандан кийин кайра эрдин кашын кармап, тез чыгып кетебиз. Тартынып. Батыраак көрсөтөйүн кайра. Дагы бир минүү ыкманы көрсөтүп кетейин. Бул ыкма өнөрлүү ыкма десек жаңылбайм го дейм. Тизгинди колдон өткөрүп алып, кайра эки кол менен колдун астынан өткөрүп эрдин кашын кармап, экинчи колуңар менен кармап, оң бутту күүлөп, тартынып, күчкө салып, айлануу менен несер. Анда эмесе балдар, бүгүнкү көргөзмө сабактан алган билимиңердин натыйжасында силер азыр сыналасыздар. Эң биринчиден эле силер азыр бизге ат токуганды көрсөтөсүздөр.
багыттап дилге шаң берген, бабалар бизге калтырган байыркы оюн Сармерден демекчи, бүгүнкү өнөр казнабызды Сармерденге берели. Адилеттик менен баалап бере турган биздин калыс тартобузду тааныштыра кетели. Алар Багдөлөт коомдук фондунун мүчөлөрү Токтогазиева Гүлбара жана Аблешов Атай агайыбыз болмокчу. Анда эмесе сөздү эрке кыз менен Bir ак чымчык, эки ак чымчык. Эки ак чымчык, bir ак чымчыкты чипылдатып чымчыйт. Bir ак чымчык, эки ак чымчыкка чымчытпай тыржыйт. Bir ак чымчык, эки ак чымчыкты чипылдатып чымчыгыча салышпай аны былчып. Эми ичине бир Bir ак чымчык, эки ак чымчык. Эки ак чымчык, bir ак чымчыкты чипылдатып чымчыйт. Bir ак чымчык, эки ак чымчыкка чымчытпай тыржыйт. Bir ак чымчык, эки ак чымчыкты чипылдатып чымчыгыча салышпай аны былчып. Эреже боюнча эки жолу айтып бердик. Кана жигиттер чамданабыз. Bir ак чымчык, эки ак чымчык. Эки ак чымчык, bir ак чымчыкты чипылдатып чымчыйт. Bir ак чымчык, эки ак чымчыкка чымчытпай тыржыйт. Bir ак чымчык, эки ак чымчыкты чипылдатып чымчыгырса, салышпай аны былчып. Bir ак чымчык, эки ак чымчык, эки ак чымчык, bir ак чымчыкты чымчыйт. Жок, чипылдата чымчыйт. Ана бир Бармыкайм. Жаңылмаштар, жаңылмаштан жаңылбаштар, жаңылмашка кызыккан жалпы жаштар. Жаңылмашты жаңылбай айтабыз деген жаштарга жаңыча жазылган жаңылмач бар. Анда эмесе табышмакты эркек жигиттер тарабынан биринчи айтылсын, силер жандырманы тапкыла. Кана жигиттер табышмак. Ичи суу, сырты өрт. Бул эмне? Жигитпи? Жок, туура эмес, ал кээде мындай кыргыздарда деле ал көп колдонбойт. Уюм. Самор. Келекти сиздерге берелик, эркек кыз. Алашам терек, 60 бутак. Бутак сайын уя, уя сайын бирден жумуртка. Жигиттер, кандайлык? Мына эрке бала жигиттерин өчтү. Өчүп калды гана. Жоон айтып коебуз кана. Буудай. Биз да бир сыра табышмак айталык. Да бирде айталыкпы, эркек кыз, кана? Кутуча өзү кичине, куурай салган ичине. Мейли күнүз, мейли түн, өтө керек кишиге. Шалдыр шулдур шакеги, ичинде бар берметти. Эки торсок азыгы, көтөнүндө казыгы. Шуру деп атышат, шуру эмеспи? Куйрук. Жигиттер. Сөйкө. Шакек. Ойлонуп кыйналбай эле койгула, биз жоон айтып коелу. Жоон айтыр эле, бул кыргыз элинин улуттук буюму болуп эсептелет, бешик. Шалдыр шулдур деген бул жанагы баланы алаксытканга байланган эмеси, шурусу ал эми ичинде бар бермети деген бул бала, ал эми көтөнүндө казыгы деген бул жана астындагы эмеси. Мына көрдүңөрбү? Менин кыздарым өтө эле акылдуу. Анда эмесе калыстар тобуна сөз берсек. Албетте жанатан бери биздин өнөрүбүздү сынап отурган, баалап отурган калыстар тобуна кезек берели. Урматтуу катышуучулар, ошол эртеден бери биз калыстар тобу эки кыз жигиттин Сармерденине күбө болуп отурабыз. Абдан жакшы курч деңгээлде, курч маанайда өтүп атат. Жигиттер дагы абдан даярданышкан экен, кыздар андан бетер акуудай болуп, созулонуп. Эми биздин чечимибиз, биздин эр жүрөк кыраан жигиттерибиз баягы салттуулай эле өздөрүнүн айкөлдүгүн жасап, кыздын кыркчачы улуу деп кыздарга кезек берип коюшту окшойт. Биздин азыркы таймашта кыздар утуп кетти ушул Сармерденде. Балдар жөн эле айкөлдүгүн көргөзсүлөрдө кыздын кыркчачы улуу деп астыга жиберип атат. Ошондо Бул күн өзүңүздөр күбө болгондой эле уландарга арналды.
ат минөө ыкмалары жана ат токуу боюнча сынак өткөрүлүп, бул сынакка ар бир топтон бирден жигит катышты. Ар бири өз тобу үчүн жигердүү аракет кылып, татыктуу упайларын топтой алышты деген ойдобуз. Бүгүнкү күндүн жыйынтыгын айта кетсек, Жаш жалын тобу 3,1, Тумар тобу 3,7, Таберик тобу 4,8, Аруулук тобу 5 деген упайларды топтой алышты. Муну менен көрсөтмө сабактарыбыз жыйынтыкталбайт, алдыда дагы кыздарга арналган көрсөтмө сабагыбыз бар. Ал көрсөтүүбүз мындан да кызыктуу болот деген ишеничтебиз.